Алайчы Сейитбеков. Бай мұсылман. Оқыған Алтын Қасымбаев. Баш сөз. Оболу жанду жансызды бүт жаратып, қывырағандың барына ырысқысын чачып тұрған құдіреті чексіз Құдай Таалаға есеби жоқ мақтоо айтылсын. Жаратқандың мыйзамын, анын пенделеріне жеткіріп, ақ қараны, адал арамды ажыратып, адамзатты тура жолго баштаган акыркы пайгамбар Мухаммадка Алланын тынчтыгы жана мактоо дубасы болсун. Так себебин билбейм. Эмнегедир ислам дининин акыйкатынан өтө эле алыстап кеткен экенбиз. Мусулмандар тагыраагы көпчүлүктүн түшүнүгү менен айтканда молдолор башкалардан 100% өзгөчөлөнүп, ажырап, бөлүнүп, жумуру баш, кош аягын эске албаганда алар такыр эле башка ааламдан келгендей. Аларга карата ар тараптуу ой пикир калыптанып калыптыр. Совет бийлигинен кийинки 30 жылдык динди эркин жеткирүү доорунда деле исламдын акыйкатын элге жарытылуу жеткире албадык. Эл ичинде дагы эле ислам түшүнүгү толук калыптана элек. Дагы эле исламды узун чапан, дамбал, сакал жана жоолук менен чектегендер чекеден чыгат. Мындай чектөөлөр өтө көп. Менин айтайын дегеним байлык тууралуу болчу. Молдолор да жип минеби? Молдолор да эки кабат үй салабы деген сыяктуу суроолорго сиздер да кабылсаңыздар керек. Мусулмандын бай жашаганга укугу жокпу? Эгер бай жашоого укугу болсо, байлыкты кантип, кандай жол менен табуу керек? Же чындап эле ислам дининде байууга тыюу салынганбы? Бул китепте мен ушундай суроолорго жооп издедим. Заман талабына ылайык учурда байуунун жолун үйрөткөн китептер көп. Байуунун жолун үйрөтөм деп тренинг, семинар өткөндөр андан көп. Булар негизинен бай адамдар. Тренинг өтүү менен байлыгын арттыргандары да бар. Арасында акылы, эмгеги, билими, жөндөмү менен байыгандары да бар. Той топурда ырдап жүрүп байып алганы да бар. Эмнеси болсо да, оозу кыйшык болсо да байдын уулу сүйлөсүн деген заманда, алар сүйлөп, ушуну уксам эле байып кетем го дегендер. Чөнтөгүндөгү акыркы тыйынын төлөп аларды угуп жаткан кез. Тренингке катышсаң эле байып кетесиң деген чынында жомок. Бирок идиректүү адамга, айрыкча жаштарга жол көрсөткөн, туура жашоого багыт берген устаттын болгону жакшы. Ушул жааттан караганда тренинг, семинарлардын пайдасы да зор. Ал эми менин бул китебимде алгач байып, анан башынан өткөргөн тажрыйбасын башкаларга бөлүшкөндөрдүн китебинен айырмаланып, Куран, сүннөткө таянган жана байлыгы менен атагы чыккан атактуулардын кеп-кеңеш, тажрыйбаларынан алынган маалыматтар гана жазылды. Ошондой болсо да, бул китеп жашоосун жакшы жагына өзгөртө албай, чайналып, жакшылыктан үмүт үзүлүп, илең салаң жашоо кечирип жүргөн бир туугандарыма шам чырактай үлбүлдөп, үмүт шооласын жандырып, жашоо ушуну менен эле бүтүп калбайт, жашоо али алдыда деген ишенимди ойготуп, алдына даректүү максат, ага ишенимдүү кадам таштоого түрткү болооруна ишенем. Алайчы Сейитбеков. Биринчи бөлүм. Ислам жана байлык. Бай жашоого ислам дининин көз карашы. Бир жолу мындай болду. Мусулман бир туугандарыбыздан бирөө бир топ адамга насаат айтып жатыптыр. Мен дагы ал топко кошулуп сөзгө кулак төшөдүм. Таксыр, пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Өмүрүндө кара нанды тое жеген эмес. Пайгамбардын үммөтүбүз, анын сүннөтү менен жашайбыз, аны сүйөбүз дейбиз. Анан уялбай кафеде 2-3 түрдүү тамакты заказ кылып коюп, курсакты сылап олтурабыз. Сахабалардын биринде да эртең менен жеймин деп сактап койгон наны болгон эмес. Биз алардын жолу менен жүрөбүз дейбиз. Анан эртеңки жегенибизге эмес, 10 жылдан кийинкибизге кам көрөбүз деген таризде сөз кылды. Алтын шилекейин чачыратып,
Мусулмандын акча табуу үчүн иштегени арам деп, Алланын рызкы берүүчү деген сыпатына ишениши керектигин, ага ишенген адам ар кайсы жерде темселеп иштебей, жалаң Алланын динине кызмат кылыш керек деп ушунчалык берилүү менен айтып жатты. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, сөздүн сыйкыры бар деп бекер айткан эмес экен. Тиги таксырдын айтканын угуп отуруп, азыр эле тура калып, иштеген жериңе арыз жазып, иштен чыгып, машинаңдын ачкычын алдыңдан чыккан бирөөгө карматып, үстүңдөгү кийимиңди дагы бирөөгө чечип берип, анан жупуну бир чапан таап кийип, ушу таксырды ээрчип кеткиң келет. Кийинки күндөрү мусулман бир туугандарыбыздын арасынан Алла берет. Окуу, иштөө, рызкы издеп, ары бери темселөө мусулмандын иши эмес. Мунун баары себеп. Биз себептен үзүлүшүбүз керек. Ошондо гана толук мусулман болобуз. Алла кааласа шыптан акча жаадырат деген ишенимдеги адамдарды көп жолуктурчу болдум. Жанагы кара нанды тое жебешибиз керек деген таксыр дуба кылып, насаатын жыйынтыктагандан кийин ошондогулардын бирине бир чыны чай алып бересизби деп суранып, экөө чайканага кирди. Кирсем, экөө экиден самсы, бир табактан ашты ортого коюп, тамакка кызуу киришиптир. Аттиң айде. Жанагы жерде айтылган, көздөн жаш сызылткан сөздөр кайда кетти десең. Аркан чотун алып барып, тоодон отун алып келип сатуу, суранып отуруудан жакшы. Хадис. Бул таксыр азыр деле базарлардын биринде акмалап, чөнтөгү калыңыраак бирөө көзгө илинсе, дароо бир чыны чайга чакырып жүргөнүн көзүм чалат. Пайгамбардын, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, баардык сүннөттөрүн карманышыбыз керек деп кан какшаган бир тууганым, тилемчилик бул кордук. Ким өзүнө тилемчилик эшигин ачып алса, Алла ага жакырчылык эшигин ачып коет. Табуу өзүнүн колунан келип туруп, башкалардан сурангандар тозок отун сураган менен барабар деген хадистерди да дин катары кабылдаса, жок дегенде күнүмдүк тамак үчүн иштеп акча тапмак беле деп өзүнчө кыжа алатмын. Жогорудагыдай насаатты эртелиге чуккан адамда чындап эле ислам дини иштөөдөн, акча табуудан, байлык топтоодон тыябы? Буга пайгамбарыбыздын, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, көз карашы кандай? Сахабалардын баары жарды жашаганбы? Эмне үчүн деген тариздүү суроолор пайда болоору бышык. Келиңиздер, анда бул суроолорго бир чекеден жооп издейли. Бир эле ислам дининде эмес, асмандан түшкөн ыйык китеби бар чыныгы диндердин баарында. Анан калса акылы тетик, философиялык ой жоруму жогору адамдар тарабынан ойлонуп табылган дүйнө тааным же түзүмдөрдүн дээрлик баары байлык топтоону экинчи орунга коёру белгилүү. Бирок бул байлыкты арамга чыгаруу же андан такыр баш тартуу деген сөз эмес. Ушул диндерди же түзүмдөрдү кайра карасак, кээ бир аскеттик топторду эске албаганда, баары таман акы маңдай тер менен эмгектенүүгө үндөйт. Баары адал жол менен баюуну четке какпайт. Жараткан Алла бул акыйкатты адам баласына үлгү өрнөк катары көрсөтүү үчүн аларга жиберген пайгамбарлардын баарын өз эмгеги менен жан баккан адамдардан кылган. Исмайыл пайгамбардын жылкыны колго үйрөтүп мал бакканы, Муса пайгамбардын мандикер иштеп 10 жыл жүргөнү, Аюб пайгамбардын дыйканчылыгы, Закария пайгамбардын жыгач усталыгы, Дауд пайгамбардын темирге жан киргизген зергерлиги, Мухаммад пайгамбарыбыздын алейхи саламдын кой кайтарып, кийинчерээк соода менен алек болгону бизге белгилүү. Адам баласы байлыкты да, жардылыкты да көтөрө билип, барга көппөй, жокко чөкпөй жашоо кечирүүсү зарыл. Байлык жана кедейлик экөө тең бул дүйнөнүн сыноосу экенин билдирип, Алла Таала пайгамбарлардын бирин бай кылса, бирин кедей кылган.
байлыгы жер бетине батпаган бүт жан жаныбарларга, атүгүл шамаалга, жиндерге да падышалык кылган Сулайман пайгамбар жана үстүндө оронгон эки кулач бөз, колундагы таягынан башка мүлкү жок, жерди төшөнүп, асманды жамынып, жашоо кечирген Иса пайгамбар буга жакшы далил. Алла сага берген байлык менен акырет коргонуң кур. Ошол эле учурда бул дүйнөдөгү насибиңди да унутпа. Куран аяты. Эми ислам динине карайлы. Исламда байлык топтоого тыюу салынган эмес. Тескерисинче, байлыктын пайдасы тууралуу көп айтылган. Болгону байлык адал жол менен табылып, кайра адал жол менен иштетилүүсү керек. Алла сага берген байлык менен акырет коргонуң кур. Ошол эле учурда бул дүйнөдөгү насибиңди да унутпа. Бул Алла Тааланын ыйык Курандагы сөзү. Мындан акыретке кам көрүү зарыл экенин, ошол эле учурда бул дүйнө жыргалынан да баш тартууга болбостугун көрүп турабыз. Мусулмандын ак эмгеги менен тапкан байлыгы анын бул дүйнөдө да, акыретте да бакытка жетүүсүнө себеп болуусу мүмкүн. Туура жол менен табылып, туура жол менен иштетилген байлык акыретте бейишке кирүүгө себеп болору анык. Анын бул дүйнөдөгү пайдасы айтпаса да түшүнүктүү. Ошон үчүн ыймандуу мусулмандын байлыгын пайгамбарыбыз алейхиссалам бул Алла Тааланын ага берген өзгөчө белеги деп эсептеген. Муну пайгамбарыбыз алейхиссалам ага даттанып келген кедейлерге айткан. Пайгамбарга арызданган кедейлердин окуясы. Бирде Меккеден Мединага жаңы көчүп келген мусулмандардын бир тобу пайгамбарыбызга алейхиссаламга келип, арыз арманын айтат. Тиги мал мүлкү көп байлар сооп сыйга жетүүдө бизден ашып кетип жатышат, деди. Алар: эмнеге минтип ойлойсуңар деп сурады пайгамбарыбыз алейхиссалам. Биз окуган намазды алар да окуйт. Биз кармаган орозону алар да кармайт. Мындан сырткары алар жарды жармачка садака берет. Кул кутанды азат кылат. А бизде буга мүмкүнчүлүк жок. Кептин төркүнүн эми түшүнгөн пайгамбарыбыз алейхиссалам: мен силерге алар кылгандан да сооптуу ишти үйрөтөйүнбү? Силер эгер муну кылсаңар, ушуну кылгандардан башка эч ким силер алчу сооп сыйга жете албайт, деди. Айтыңыз, айтыңыз. Тигилер сүйүнүп кетишти. 5 убак парыз намаздын ар биринен кийин 33 жолу тасбих, 33 жолу тахмид, 33 жолу такбир айткыла, деди пайгамбарыбыз алейхиссалам. Тигилер кубанычы койнуна батпай сүйүнүп чыгып кетишти. Бир канча күндөн кийин баягы арызданып келген кедей сахабалар пайгамбарыбызга алейхиссаламга сабыры суз келишти. Тиги байлар өткөндө сиз бизге үйрөткөн нерсени бизден угуп, көрүп, үйрөнүп алышыптыр. Эми алар да ошентип жатышат. Пайгамбарыбыз алейхиссалам күлүп, алардын көңүлүн жубатты да. Бул Алла Тааланын аларга берген артыкча белеги. Аны Алла өзү каалаган пендесине берет деп узатты. Ыймандуу сахабалардын бул окуясынан Алла Таала байлыкты өзү каалаган пендесине берет экенин түшүндүк. Байлыкты туура пайдаланган мусулман кедей мусулманга караганда сооп сыйды көбүрөөк алуу мүмкүнчүлүгү бар экенин билсек болот. Ким садака берсе жана такыба болсо, исламды, жакшылыкты тастыктаса, биз ага жашоону жеңил кылабыз. Тозоктон такыба киши ыраак болот. Анткени ал мал мүлкүнөн садага берип, тазаланган. Садаганы ачык ашкере берсеңер деле жакшы. А эгер садаганы жардыларга жашыруун берсеңер, бул силерге андан да жакшы. Кандай берсеңер да, бул ишиңер күнөөңөрдү жууйт. Күн түн дебей, мал дүйнөсүнөн жашыруун да, ашкере да садага бергендердин сооп сыйы көп. Алар бул дүйнөдө кылганына өкүнбөйт жана акыреттеги азап тозоктон чочулабайт деген жана башка ушул сыяктуу аяттар мусулман адамда байлык күтсө болорун, байлыгынан кайыр садака кылып,
башка байлыгы жок мусулмандар жетпеген сооп сыйга ээлик кылса болоорун айдан ачык көрүп турабыз. Эгер исламда такыр байлыктан жүз буруп, жарды жашап өтүү керек деген мыйзам болгондо, жогорудагыдай аяттар айтылмак эмес. Алла Таала мал мүлк күтүү, бала чакалуу болуу бул дүйнө жашоосунун рахаты экенин айткан. Мал дүнүйө, бала чака, өтөр кетээр дүйнөнүн зыйнаттары. Адамдарга аялдардан, перзенттерден, алтын күмүштөрдөн, шоор аттуу тулпарлардан, малдардан жана эгин зарлардан турган жыргалды сүйүү жакшы көрүлдү. Бул аяттарда айтылган нерселер адамдар үчүн бул дүйнө жашоосунда кооз көрсөтүлүп, адамдар кызыккан нерселер экени айтылган. Буларды пайдалануудан Алла Таала тыйган эмес. Тескерисинче, адал нерселерден баш тартып, аларды арамга чакыргандарды жекирген. Мисалы, бир аятта минтип айтылат: пенделерине арнаган Алланын зыйнаттарын жана адал ырыскыларын ким арамга чыгарды? Алар дүйнө жашоосунда ыймандууларга тартууланган, деп айткан. Ушул жерде анда эмне үчүн пайгамбарыбыз алейхиссалам жарды жашаган деген суроо туулары бышык. Анда ушул суроого жооп издейли. Биринчиден, жогоруда айткандай Алла Таала жөнөкөй адамдарга караганда пайгамбарларды түрдүү сыноолор менен сынаган. Бирин бай кылган, бирин жарды кылган, бирин ооруткан, бирин падыша кылган, бирин жалгыз калтырган, дагы башка түрдүү сыноолор болгон. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам эң акыркы жана бүт адамзатка, атүгүл жин ааламына да жиберилген пайгамбар болгондуктан, мурдагы пайгамбарлар сыналган сыноонун баарын басып өткөн. Пайгамбарыбыз алейхиссалам бай да болгон, кедей да болгон, падыша да болгон, кызматчы да болгон, жетимдикти башынан өткөргөн, көзү тирүүсүндө балдарынан айрылган, туугандарынан куугунтук жеген, жат элден сый көргөн. Айтор, бул оомал төкмөл дүйнөдө башына түк бүткөн адам пенде басып өтчү жолдун баарын басып өткөн. Анын кедейлиги да Алланын сыноосу менен болгон жана ушундай жашоону ал өзү тандаган. Мындай бир окуя болгон. Пайгамбарлык озуйпа жаңы башталган учурда Жебирейил периште келип, пайгамбарыбызга алейхиссаламга: азыр асмандан бир периште түшөт. Ал жаратылгандан бери жер бетине биринчи жолу түшүп жатат, дейт. Аңыча периште түшүп, пайгамбарыбызга алейхиссаламга: Мухаммад, мени сага Алла Таала жиберди. Ал сенден падыша пайгамбар болууну каалайсыңбы, же кул элчи болууну каалайсыңбы деп сурап жатат, деди. Жебирейил периште сөзгө аралашып: жаратуучуңа кичпейил бол, деди пайгамбарыбызга алейхиссаламга. Мен кул элчи болууну каалайм, деди пайгамбарыбыз алейхиссалам. Бирде Айша энебиз, Алла андан ыраазы болсун, пайгамбарыбыздын алейхиссаламдын чөгөлөп отуруп тамактанганына ичи чыкпай: жаным, сизге садага болсун, жай отуруп шашпай тамактанбайсызбы, дейт. Пайгамбарыбыз алейхиссалам бешенеси жерге тийчүдөй ийилип: жок, мен кулдар олтургандай отуруп, кулдар тамактангандай тамактанам, деп жооп берет. Мына ушул сыяктуу окуялар пайгамбарыбыз алейхиссаламдын өзү пенде катары жупуну жашоону каалаганын, жупуну жашоо ага пайгамбар катары аткарууга милдеттендирилген Алланын буйругу эместигин аңдайбыз. Экинчиден, пайгамбарыбыздын алейхиссаламдын айткан дегени, кылган иштери, жүрүм туруму, кыскасы анын баскан турганынын баары мусулмандар үчүн сүннөт. Эгер пайгамбарыбыз алейхиссалам бай жашоону каалап, байларча жашоо кечиргенде, анын изи менен баскан мусулман үммөтүнө көп иштерди аткаруу кыйынга турмак. Башкача айтканда, бүт мусулман үммөтүнө бай жашоо сүннөткө айланмак. Чынына келгенде, бай жашоого караганда кедей жашоо алда канча жеңил эмеспи? Үчүнчүдөн, пайгамбарлык озуйпа жаңыдан жүктөлүп, ислам дини эми жайыла баштаганда, динди
кабыл кылган мусулмандардын 90% жакыр болчу. Пайгамбарлыгын тастыктап, артынан ээрчиген сахабаларынын абалы мындай болсо, алардын алдында бай болуу пайгамбарга ылайык эмес эле. Кийинчерээк ислам оо жалып, мусулмандардын саны көбөйгөн учурда гана бай сахабалар көбөйө баштаган. Хайбар жеңишинен кийин гана эми курмага курсагыбыз тоётко деп үмүт кылдык деген Айша энемиздин Аллахындан ыраазы болсун сөзү буга чейин сахабалардын жашоосу чеке жылытаарлык болбогонун айгин элейт. Пайгамбарыбыз алейхиссалам өзү жупуну жашаганы менен башкаларды байуудан тыйган эмес. Ал байлык адамга кул болбой, адам байлыкка кул болуп калуусунан тыйган. Байлыкка берилип, акыретти эсинен чыгарып коюшпасын деп чочулаган. Байлыкка берилип, бири-бирине душман болуп, акыры динден чыгып кетпесин деп тынчсызданган. Адамдын дининин, анын мал дүйнөгө жана атак даңкка умтулуусунан өткөн зыяндуу нерсе жок. Бул ээн калган короодогу койлорго бир үйүр карышкыр кол салгандан да коркунучтуу деген пайгамбарыбыз алейхиссалам. Пайгамбарыбыздын Аллага ант ичип айтамын, силердин жакырлыгыңар мени тынчсыздандырбайт. Силерден мурда жашап өткөндөр сыяктуу силер да байлыкка тунуп, ошолор сыяктуу силер да атаандашып, анан ошолор сыяктуу силер да кыйрап жок болобу деп чочулаймын дегеннен үммөтү байлыкка берилип динден алыстап кетеби деп корккону даана байкалып турат. Жогоруда пайгамбарыбыз алейхиссалам өзү жупуну жашоону тандап, жарды жашап өткөнү менен сахабаларын бай болуудан тыйганы эмес дедик. Тескерисинче аларды байлыкка шыктандырып үндөгөн учурлары болгон. Такыба адамда адалдан тапкан мал мүлкү болгону кандай жакшы дегени, бай болуп байлыгын жакшы жолдо иштеткен адамга көз артып суктануунун зыяны жоктугун эскертип, эки түрдүү адамга гана көз артып суктанууга болот. Дин илимин терең үйрөнүп, анан башкаларды окуткан адамга жана адалдан байлык таап, анан башкаларга кайыр садага кылган адамга деп айтканы динде байлыкка ээ болууга тыюу жок экенине далил. Пайгамбарыбыз алейхиссалам көп дубаларында Алла Таалага жардылыктан сактан деп жалбарган. Күн сайын эртең менен жана кечинде айтууну үммөтүнө сүннөт кылган дубасында: жараткан, мени капырлыктан жана кедейликтен сакта, кабыр азабынан сакта, адамдардын басмырлоосунан жана карызга батуудан сакта деп айтчу. Миллионер сахабалар. Сахабалардын көбү жарды жашаган. Айрыкча ислам дини жаңыдан жайыла баштаган учурда динди алгач кабыл алгандардын көбү колунда жок, кээси керт башына ээ болбогон кулдар эле. Бирок арасында Абу Бакыр Сыддык, Аллахындан ыраазы болсун, сыяктуу оокаттуулары да болгон. Кийинде эле сахабалардын басымдуу бөлүгү жупуну жашоо кечирип, мал дүйнө жыюуга маани берген эмес. Анткени алар Алланын аяны түшүп турган, пайгамбардын көзү тирүү заманда жашап, бүт максат тилектери динди үйрөнүү, аны сактоо, анан аны таратуу болгон. Куран аяттарын жаттоо, пайгамбардын хадистерин унутпай сактап калуу сыяктуу маанилүү иштер аларды башка иш менен алек болуудан кескин тыйган. Анан калса сахабалар эң ибадаткөй адамдар болгон. Ибадатка өтө берилгендиктен уктоо, тамактануу сыяктуу иштерге да убактысы тар болгон. Алар ар бир кадамын пайгамбардын алейхиссаламдын изине таштап, пайгамбардын көлөкөсүнө көлөкөсүн тийгизип, жашоого аракет кылышкан. Жашоосун, ибадатын, жүрүм-турумун, адеп-ахлагын бүт пайгамбардын өзүндөй кылууга тырышкан. Кээси пайгамбардан да ашыкча ибадат кылууну эп көргөн. Пайгамбарыбыздын алейхиссаламдын өтө көп ибадат кылганын угуп, андан ашыра ибадат кылууну көздөгөн 3 адамдын окуясы буга далил. 3 адамдын окуясы. 3 киши Айша энебизге:
Алла андан разы болсун. Келип, андан пайгамбардын үйдөгү ибадаттары тууралуу сурайт. Пайгамбардын алейхиссаламдын көп ибадат кылаарын угуп, пайгамбар ушундай ибадат кылып жатса, анын алдында биз кимбиз деп өздөрүнүн ибадаттарына ичи чыкпай, ибадатты дагы көбөйтүүнү көздөп, бири мен эми түнкү уйкууну таштап, түнү бою ибадат кыламын дейт. Экинчиси мен бир күндү да текке кетирбей өмүр бою орозо кармап өтөм дейт. Үчүнчүсү мен үйлөнбөй жашоомду жалаң ибадат менен өткөрөм дейт. Кийинчерээк булардын айтканы пайгамбарыбыздын алейхиссаламдын кулагына жетет. Пайгамбарыбыз алейхиссалам аларды чакырып, уктабайм, оозумду ачпайм, аялдарга үйлөнбөйм деген силерсиңерби деп сурайт. Ооба, биз дейт тигилер. Мен силерге караганда Алла Тааланы жакшы тааныйм, жана силерге караганда такыбараакмын. Бирок мен түндө уктаймын да, намаз да окуймун, орозо да кармаймын, оозумду да ачамын, аялдарга да үйлөнөм, ибадат да кыламын. Мына ушул менин сүннөтүм. Ким менин сүннөтүмдөн баш тартса, ал менин үммөтүм эмес, дейт пайгамбарыбыз алейхиссалам. Сахабалардын арасында ушинтип дүйнө жашоосунун бардык кызыкчылыгынан кечип, жалаң гана акыретке кам көрүүнү максат кылгандары болгон. Алар пайгамбарга алейхиссаламга тең келе ибадат кылмакчы болушкан. Бирок пайгамбарыбыз алейхиссалам аларды мындай кылуудан тыйган. Аларды акыретке кам көрүү менен бирге бул дүйнөдөгү насибин да унутпоого чакырган. Диндин башталышында сахабалардын көбү жарды болчу. Кийин дин оожалып, мусулмандардын саны көбөйгөндө, сахабалардын арасында мал мүлктүү, бардар сахабалар көбөйдү. Мекке мусулмандардын колуна өткөндөн кийин алардын саны дагы өстү. Сахабалардын арасында акыреттин байлыгы менен сатып алган, эсепсиз каражаттарын Алла жолунда сарптап, Алла Тааланы карыз кылып койгон сахабалар болгон. Ислам дининин жайылуусуна байлыгы менен опол тоодой салым кошкон сахабалар болгон. Кызыгы, кээ бир сахабалардын байлыгы азыркы учурдагы дүйнөлүк масштабтагы миллионерлердин киреше байлыгынан да көп болчу. Бул жерде Алла жолуна мал мүлкүн аябаган сахабалардын бир экөөсүнө карайлы. Абу Бакыр Сыддыктын, Алла андан разы болсун, Алла жолунда иштеткен каражаты. Пайгамбарыбызга алейхиссаламга пайгамбарлык озуйпа жаңы жүктөлүп, динге даават эми башталганда, динди биринчи кабыл алган киши Абу Бакыр Сыддык. Алла андан разы болсун. Динге кирген учурда колунда 40 000 дирхеми болгон. Ошонун баарын Алла жолунда иштеткен. 40 000 дирхем учурдагы 7 440 000 сомго туура келет. Бул каражаттын басымдуу бөлүгүн ал Алланын динин кабыл алгандыгы үчүн кожоюндарынан азап тартып жаткан 7 кулду азат кылууга жумшаган. Алар Билал, Амир бин Фахира, Занира, Нахтия жана анын кызы Умму Убайс жана аты белгисиз Бану ал Муалдын күңү. Мага Абу Бакырдын мал мүлкү пайда бергендей, эч кимдин мүлкү пайда берген эмес. Хадис. Абу Бакыр Сыддык, Алла андан разы болсун, соода сатык менен алектенген. Кирешесин улам Алла жолунда иштеткен. Жыйган тергенинен бир тыйын калтырбай, толугу менен 3 жолу Алла жолунда деп пайгамбарыбызга өткөрүп берген. Анын бергени ислам дининин таралуусуна чоң салым кошконун пайгамбарыбыздын алейхиссаламдын мага Абу Бакырдын мал мүлкү пайда бергендей эч кимдин мүлкү пайда берген эмес дегенинен байкасак болот. Садаганы ачык ашкере берсеңер деле жакшы. А эгер садаганы жардыларга жашыруун берсеңер, бул силерге андан да жакшы. Кандай берсеңер да бул ишиңер күнөөңөрдү жууйт деген аят түшкөндө, Умар, Алла андан разы болсун, болгон мал мүлкүнүн
тең жарымын пайгамбарыбызга алейхи саламга алып келип, ушу жолу берешендикте Абу Бакырдан да ашып кеттим го деп ойлойт. Анын өтө көп алып келгенин көргөн пайгамбарыбыз андан: Умар, сен өзүңө да бир нерсе калтырдыңбы деп сурайт. Болгон мүлкүмдүн тең жарымын алып келип, тең жарымын бала чакага калтырдым дейт Умар. Алла андан разы болсун. Ошол кезде Абу Бакыр Сыддык, Аллахандан разы болсун, ал дагы садакага деген мүлкүн алып келет. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, андан да: бала чакаңа бир нерсе калтырдыңбы деп сурайт. Алланы жана анын элчисин калтырдым дейт. Абу Бакыр, Аллахандан разы болсун. Муну менен ал Алладан жана Алланын элчисинен ажырабасам, бул дүйнө мүлктү кайра эле таап алам деген оюн билдирди. Умар, Аллахандан разы болсун, ошондо Абу Бакырдан жакшылык иште эч озуп болбостугун моюндап, жакшылыкка жарашууда эч качан Абу Бакырдан алдыга чыга албайт экенмин деген. Азирети Усмандын, Аллах андан разы болсун, Алла жолунда иштеткен каражаты. Мусулман аскерлери Табук согушуна аттанганда, Азирети Усман, Аллахандан разы болсун, аскерге 950 төө, 50 ат бергени маалым. Дагы мындай окуя болгон. Бир жөөттүн Рума деп аталган суусу тиш какшаткан терең кудугу бар эле. Жөөт мусулмандарга суу бергиси келбей, баасын көтөрүп, мусулмандар аргасыз андан сатып иччү. Бирде пайгамбарыбыз алейхи салам ушул кудукту сатып алып суусун мусулмандарга бекер берген адам бейиштин суусунан чаң коосун кандырат деп жар салат. Усман, Аллахандан разы болсун, кудукка кардар болот. Бирок кудугунан пайда көрүп кынык алган жөөт аны сатуудан баш тартат. Усман, Аллахандан разы болсун, анда кудуктун жарымын сат деген сунушун айтат. Жарымы дегени аптанын 3 күнү кудуктун суусун Усман иштетет. Калган күндөрү жөөт өзү пайдаланат. Бул сунуш жөөткө майдай жагат. Акчага да тунат, кудугу да өзүндө калат. Буга ким макул болбосун? Ошентип кудуктун жарымы 12 000 дирхемге бааланат. Бул биздин акчага чакканда 2 232 000 сомго туура келет. Кудуктун жарымын сатып алгандан кийин Усман, Аллахандан разы болсун, мусулмандарга аптанын ушул күндөрү кудуктан сууну каалаганча камдап алгыла да, башка күндөрү ага барбагыла деп жарыя кылат. Мусулмандар Азирети Усмандын кезеги келген күнү суу алып, кийинки кезекке чейин жеткидей камдап алып жатышты. Жөөттүн кезеги келгенде биринсерин жөөттөрдөн башка эч ким сууга келбей калды. Алданып калганын сезген жөөт Азирети Усманга, Аллах андан разы болсун, келип калган бөлүгүнө да акча төлөп баш оту менен сатып ал деп сунуш кылат. Экөө келишип, Азирети Усман, Аллах андан разы болсун, калганына 8 000 дирхем төлөп кудукту толук сатып алат. Ошо күндөн тартып мусулмандар да, башкалар да кудуктун суусун бекер пайдаланышат. Абдурахман бин Ауфтун, Аллахандан разы болсун, Алла жолунда иштеткен каражаты. Бакара сүрөсүндөгү мал дүйнөсүн Алла жолунда иштетип, кийин анысын колко кылбаган жана жаман тилин агытпаган адамдар үчүн жаратуучусунун даярдап койгон сооп сыйы бар. Алар дүйнөдө кылган иштерине өкүнбөйт жана акыреттеги сурак соболдон кооптонбойт деген аяттын түшүүсүнө төмөнкү окуя себеп болгон. Абдурахман бин Ауф, Аллахандан разы болсун, Меккедеги бай соодагерлердин бири болчу. Кийин Меккеден Мадинага көчкөндө курма бактары, короо жайлары, мал кели бүт бутпарастардын колуна калып, кирт баштарын эле алып чыгып кетишет. Пайгамбарыбыз алейхи салам Меккеден Мадинага көчүп келген мусулмандар менен Мадинанын жергиликтүү мусулмандарын туугандыкка чакырып, жан кыйышкыс, диндеш тууган кылат.
Мадинадагы Хазраж уруусунан Саад бин Ар Роби деген сахабага Абдурахман бин Ауфту, Аллахандан разы болсун, тааныштырып туугандаштырат. Саад бин Ар Роби, Аллахандан разы болсун, о каттуу сахаба болчу. Ал болгон буюм теримин, үй жайын, мал келин бүт экиге бөлүп, ал турсун никесиндеги эки аялынын бирине талагын берип, аны да Абдурахманга, Аллахандан разы болсун, никелеп бермекчи болот. Абдурахман Аллахандан разы болсун, анын баарынан баш тартып, Алла сенин мал мүлкүңө береке берсин, досум. Мага Мадинанын базарын көрсөтүп койсоң эле разымын дейт. Абдурахман бин Ауф бейишке жүрмөлөп кирет. Хадис. Ушу сөз болуп жаткан Абдурахман бин Ауф Аллахандан разы болсун, бирде пайгамбарыбызга алейхиссаламга 4000 дирхем алып келип, 8000 дирхем бар эле, жарымын алып калдым, жарымын Алла Таалага берип карыз кылып коеюн дедим, дейт. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Бергениңе да, алып калганыңа да Алла береке берсин деп дуасын берет. Ушунда жогорудагы аят түшөт. Айша энебиз, Аллахандан разы болсун, Мадинада үйүндө отурган. Сырттан дабыр дүбүр болуп, эл ызычуу түшө баштагандан эмне болуп жатканын сурайт. Абдурахман бин Ауфтун Аллахандан разы болсун, Шамга кеткен кербени келди дешет жанындагылар. Айша энебиз ага сүйүнчүлөп койгула. Алланын элчиси алейхиссалам Абдурахман бейишке жөрмөлөп кирет деп айткан, дейт. Сүйүнчү кабар Абдурахманга Аллахандан разы болсун, жеткенде кубанычы койнуна батпай, учуп күйүп жетип келип, мен уккан кабар чынбы деп сурайт. Ооба, өз кулагым менен укканмын, дейт Айша энебиз. Аллахандан разы болсун. Эми бейишке тик өйдө туруп басып киргенге аракет кыламын, дейт Абдурахман. Айша энебиздиктен чыккан Абдурахман сүйүнүчтүү кабарга сүйүнчү кылып, азыр эле Шамдан келген кербендеги бүт буюм тайымды Алла жолунда Мадинадагы мусулмандарга бекер таратат. Бул жолу анын кербенинде ашык кийими жок 700 төөгө жүк артылып келген эле. Пайгамбарыбыз алейхиссалам Абдурахман бин Ауфка Аллахандан разы болсун, Аллах сенин мал мүлкүңө береке берсин, жана акыретте сурак соболуңду жеңил кылсын деп дуа кылганы, жана ал тууралуу Абдурахман бейиштеги Сал Сабил булагынан суу ичет деп айтканы маалым. Жогоруда Аллах жолунда эсепсиз каражат сарптаган сахабалардын кээ бирине гана токтолдум. Мындай сахабалар ондоп саналат. Окурман, сахабалар бар тапканын Аллах жолунда иштетип өздөрүнө эч нерсе алган эмес го деген ойго түшүүсү мүмкүн. Жок, андай эмес. Бирешен сахабалар Аллах жолуна канча каражат сарптабасын, Алла алардын мүлкүнө береке берип, улам кайра байыган. Алар байлыктан өз мүмкүнчүлүгүн жогору койгон адамдар болгон. Колунда бир тыйыны жок, базардын жолун сураган Абдурахман Аллахандан разы болсун, бир тыйын калтырбай мал мүлкүн 3 жолу пайгамбарыбызга алейхиссаламга өткөрүп берген Абу Бакыр Сыддык Аллахандан разы болсун, буга айкын далил. Төмөндө кээ бир сахабалардын алар дүйнөдөн өткөндө артындагыларга калтырган мурастарына көңүл буралы. Зубайр бин Аввамдын Аллахандан разы болсун мурасы. Зубайр бин Аввам Меккеден Мединага көчүп барган сахабалардын бири. Көзү төрөсүндө бейишке кирери айтылган сахаба. Айтымында өз доорундагы адамдардын эң байы болгон. Анын колундагы байлыгы 35 миллион дирхемди түзгөн. Дүйнөдөн өтөөрдө 2200 миллион дирхемди мамлекеттин казынасына берүүнү осуят кылган. Бала чакасына мурас кылып гектарлаган эгин талааларын, жайыттарды жана курма бактарын Куфадагы, Басрадагы, Мадинадагы жана Искен дарыядагы үйлөрүн калтырган.
Талха бин Убайдулланын, Аллахандан разы болсун, мурасы. Бул дагы Меккеден Мадинага көчүп барган мусулмандардан. Көзү түрүүсүндө бейишке кирери айтылган сахаба. Көз өткөндө мурас кылып 2200 миллион дирхем, 600 миң динар калтырган. Жалпы баасы 100 миң дирхемдик кыймылсыз мүлкү калган. Абдурахман бин Ауфтун, Аллахандан разы болсун, мурасы. Пайгамбарыбыздын алейхиссаламдын заманындагы эң бай сахаба. Көзү түрүүсүндө эле бейишке кирери белгилүү болгон. Ал дүйнөдөн өткөндө 1000 баш төө, 3000 баш майда жандык, 100 баш жылкысы болгон. 80 миң динарга бааланган мүлкүн Алла жолунда иштетүүнү осуят кылган. Пайгамбарыбыздын алейхиссаламдын жубайларына 400 миң дирхемге бааланган жерин берген. Өзүнүн 4 аялынын ар бирине 80 миң динардан накталай мурас калган. Амир бин Аастын, Аллахандан разы болсун, мурасы. Дин жолундагы жихадтарында бир канча жерди багындырган кол башчы сахаба. Дүйнөдөн өткөндө 140 ардап алтын мурасын калтырган. Яла бин Умаянын, Аллахандан разы болсун, мурасы. Мекке мусулмандардын колуна өткөндө исламды кабыл алган сахаба. Көз өткөндө 500 миң накталай динар, 300 миң динарга бааланган кыймылсыз мүлктү мурас калтырган. Саад бин Абу Ваккастын, Аллахандан разы болсун, мурасы. Курайш уруусунан болгон сахаба. Көзү тирүүсүндө бейишке кирери айтылган 10 сахабанын бири. Көз өткөндө 250 миң дирхемдик мүлкү мураска калган. Мадинадан 10 миль алыстыкта жайгашкан көп жерди ээлеген фазендасы болгон. Абдулла бин Масуудтун, Аллахандан разы болсун, мурасы. Меккеден Мединага көчкөн сахабалардын бири. Бадыр согушуна катышкан. Көз өткөндө 90 миң дирхем калтырган. Мындан сырткары Усман, Аллахандан разы болсун, андан 2 жылга алып турган 25 миң дирхемди да анын көз өткөндөн кийин үй бүлөсүнө кайтарып берген. Хаббаб бин Араттын, Аллахандан разы болсун, мурасы. Меккеден Мединага көчүп барган сахабалардан. Меккеде анын үй бүлөсү да, турак жайы да жок кедей болгон. Көз өткөндө мураскорлоруна 40 миң динарлык мүлк калтырган. Анас бин Маликтин, Аллахандан разы болсун, мурасы. 10 жашынан пайгамбарыбызга алейхиссаламга кызмат кылган. Колунда жок кедей болгон. Пайгамбарыбыз алейхиссалам анын өмүрүнө, бала чакасына, мал мүлкүнө берекет тилеп дуба кылган. Анас бин Малик, Аллахандан разы болсун, сахабалардын эң акыркыларынан болуп дүйнөдөн өткөн. Айтымында анын багы 1 жылда 2 жолу түшүм берчү. Калтырган мурасы белгисиз, бирок анын менин байлыгым эсепсиз деген сөзүнөн анын бай болгонун билсек болот. Анан да балдары жана неберелери өтө көп болгондуктан тарыхта алардын саны ар түрдүү айтылат. Бир небересин жерге берип жатып, өз колум менен жерге берген урпагымдын саны бүгүн 100гө жетти дегенинен анын урук урпагы аябай бутактаганы маалым.